Долгүргүл Шаршеевна, bizde Кадамжай районунда Молдо Нияз айыл аймагында Кыргыз кыштак жана алга айылдарында мен сунуш берген элем мектеп куруу боюнча. Ошондо бир эске алып койсоңуз. Анан ички иштер министрлигине да суроо узатып кетейин. Акыркы убактарда өзүңүздөр билесиздер, окуучулардын өлүмү аябай көп болуп кетти да. Анан эми баягы ата-энелердин жоопкерчилиги каралбай эле ошол мугалимдер мектептин директору садага чабылып кетип атат да. Ушу боюнча сиздер оюңуздар кандай? Эми мугалим балага билим береби же ар бир окуучунун артынан жүрө береби, көчөгө чыкса, тияка чыкса, бияка чыкса, ушу боюнча айтып кетсеңиздер. Сурооңузга чоң рахмат. Бул резонанс жараткан акыркы окуялар боюнча токтоло кетсек, бул биз көп жерде тегерек столдордо, форумдарда, жолугушуулар, жыйындарда баарына тең түшүндүрүп айтып атабыз. Бул өспүрүмдөрдүн арасындагы кылмыштуулукту, ошондой учурларды алдын алуу бул жалгыз эле билим берүү министри менен ички иштер министринин ортосундагы эле иш эмес, бул жалпы коомчулуктун көйгөйү бул. Буга баардык коомчулук, анча ата-энелер кошулуп биргелешип иш алып барышыбыз керек. Ошого карата биз билим берүү министри менен биргеликте эмгек жана социалдык миграция министрлиги менен өзгөчө кырдаалдар менен саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте дагы кошумча өзүбүз иш-чара ишмерчем түзүп, бүгүнкү дагы иш-чараларды улантуу боюнча мурдагы түзүлгөн ишмерчемдердин пункттарын жандандырып, ошолорду дагы ишке колго алуу боюнча дагы тапшырмалар коюлуп, талаптар коюлган. Бүгүнкү күндө бул багытта иштер жүрүп атат. Анан ата-энелердин жоопкерчилиги дагы албетте укук бузуулар жөнүндө кодексинде беренелер каралган. Бул 102 берене ата-энелик милдеттерден качуу жана жанагы тартипсиз балдар, мугалимге карата орой мамилеси боюнча жалпысынан былтыркы жылда 3601 протокол толтурулган. Жана 16 жашка чейинки балдар эгерде кандайдыр укук бузуу же кылмыш кыла турган болсо, алардын балдарга эмес ата-энесине карата биз чара көрүп протокол түзөбүз. Бул боюнча 445 протокол толтурулган да. Бул багытта дагы бар көзөмөлдө жумуш жүрүп атат. Эми бир кармайт бир кумалак чечет дегендей бар кандайдыр бир жерде бир нерселер чыгат экен, болот экен, аны моюнга алыш керек, бирок жумуш жүрүп атат. Мурда тартип бузган окуучуларды Нуржан айым жакшы билет. Учетко отургузуп, абдан жакшы ата-энесин чакырып, беседа өткөрүп тарбиялайт элек да, туурабы Нуржан айым? Азыр ошондой система барбы? Саламатсыңарбы? Албетте бар. Бүгүнкү күндө биз ички иштер министрлиги балдарды жанагы атайын профилактиканын негизинде учетко алып, анан сөзсүз түрдө комиссияга жиберебиз. Ошол комиссияда ар тараптуу бардык системдик субъекттер балдарга жардам көргөзүү жана ушу тарбия иштери жүргүзүү боюнча бүгүнкү күндө жүргүзүлүп атат ал жумуш. Толуктап койсоңуз. Бүгүн билим берүү системасында жалпы Кыргызстан боюнча 2050 профилактикалык кеңеш бар. Анын 80 миңге жакын ушул ата-энелерге түшүндүрүү иштери, лекция атайын окутулду. 33 ата-эне укуктук баягы ата-энелик укугунан ажыратылган жана ошол балдар мектеп интернатына дагы жөнөтүлдү. Бүгүнкү күнү сиздер билесиздер, ички иштер министри менен биргелешип 2000ден ашык мектепке жаш өспүрүмдөр менен иштөө комиссиясынын кабинеттерин отургуздук. Андан тышкары толугу менен абдан интенсивдүү түрдө мектептерге видео көзөмөл коюу системасы жүрүп жатат. Эми азыр окуучуларда да проблема көп болуп атат. Ошол эле учурда ата-энелерде да аябай проблема көп болуп атат да. Окуучулардын арасында окуучулар урушса, ата-энелер бири-бири менен урушуп, бир аябай негатив болуп атат. Анан байкуш мугалим садага чабылып атат. Азыр мугалим уруша албайт да шоктонгон балдарды. Эмне кылып атат? Ар кандай видеого тартып атат, сөгүп атат. Көрүп атпайбызбы? Ошон үчүн ата-энелердин жоопкерчилигин да мындай күчөтүш керек да, конкреттүү түрдө. Мугалимге эле жүктөбөйчү. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Толугу менен колдойсуз мугалимдер. Кийинки сөз Айбек Алтынбек сизде.